Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Мына биз бүгүнкү күндө Кайрымдуу Бол коомдук фонду бүгүн ошол бүт 7 дубанды кыдырып, бүгүн иштерди жүргүзүп келебиз. Ошол кыйналып турган кыйынчылык учурда бирибизге тирек болойлу, жөлөк болойлу деген ниетти камтып келгиле мекендеш, ниеттеш болойлу, тилектеш болойлу деген чакырыктарыбыздын негизги жыйынтыктары бүгүн Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун. Бирок ошентсе дагы мына бүгүн азыр биз Жалал Абад областынын Сузак районунун Бегабад деген айылында турабыз. Мына азыр биз бул жерге эмне себептен, эмне максатта келгендигибизди биргеликте күбө болойлу. Мына бул жерде ошо Азамат деген мекендешибиз бар, биз менен байланышта болуп атты. 1,5 жыл болуп калды ошо биз байланышып атканыбызга. Бирок Кудай насип кылып бүгүн Кудайдын буйругу болгон экен, биз бүгүн аэропортто отуруп Бишкекке кетип аткан алдында ошо 1,5 жылдан бери биринчи жолу жолугушалы деп атабыз. Биз только телефондо гана байланышып келгенбиз. Азыр Азаматтан өзү менен жолугуп бул жакабы? Бул жакабы? Бuyakabы? Саламатсызбы, амансызбы? Кандайсыз? Кандайсың? Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Денсаулыктар жакшысызбы? Жакшы. Кандай турасыздар, энеке? Денсаулыктарыңыздар жакшыбы? Биз ошол Кайрымдуу Бол коомдук фонд, энеке, бизден ошо маалымат сизгечи. Анан буякта мынакей бир тууганыбыз менен биз бир канча убакыттардан бери байланыштабыз да. Сүйлөшүп келебиз эме алып, анан ошол колубуздан келишинче баягы көбүнчөсү бизде баягы Кыргызстанда медицина жаатында көп мындай күчү жетпей аткан учурлар да болуп калат атпайбы? Ошондой ошол себептен биз чет жакка да алып барып дарылап келип аткан учурларыбыз бар да. Анан ошонун айланасында азыр биз тиги эл аралык аэропортунда болчук. Бишкекке учуп атканбыз да. Ошол жерден азыр как раз тиги байланышка чыгып калып, анан бияка келүүнү туура көрүп, азыр келе бердик да. Жакшы кылып саңар балам. Ооба, Кудайым буйрса. Мына 5-жыл болуп атат. Палакатка учурап, баса албайт. Бул ушул эмени кененирээк айтып берсеңиз, азыр мисалы бул бир тууганыбыздыкы качан, кантип, эмне болуп бул жагдайга болуп калып аткандыгы? Ошонон бери ушинтип Бишкекке алып бардык. Жалал Абадда операция кылып жаман кылып койду. Ысытма 45 күнгө дер түшпөдү. Акыры анан ошо Бишкекке барып кылдырдык. Ысытмасы түшүп жакшы эле болуп калды. Анан ар жери оюлуп аркаларын көрсөң эми. Шундай шундук оюлуп атты. Мындай жаткан адам ошондой экен да. Ошонон бери ошо оюлган жерлерине канча нерсе расход кылабыз эми. Перевязка кылабыз, о кылабыз, бу кылабыз, болбойт такыр. Жатат эми кыймылдабай. Анын үстүнөн нары бери мындай кыймылдап жата албайт. Ушу бойдон жатат, аңтарабыз, же болбосо көтөрөбүз. Келе атабыз эми, мен болсо карыдым деп. 70-тен өтүп атам. Чалым өлгөн. Бир туугандар бар, кыз бир тууган. 6 кызым бар, 3 уулум бар. 3 уулумдун чоңу Россияда азыр. Үйдү кредитке коюп алып, кутулта албай ошону жүрөт. Жакында кетти, миллион алды эле. Ошо кеткен бойдон Россияда иштеп жүрөт. 3 баласы бар. Онон кийинки балам, уулум, Тилек деген уулум бар. Кып-кызыл алкаш. Үйгө ham тынчылык койбойт да бизге, үйгө, өз жашаганга. 1 жыл, 2 жыл муну шаарда кармадык, квартирада. Ошо эски эле формада үйүбүз бар. Ошентип эми бүгүн дагы мас экен, качып ар жерге жан сактайбыз бирөөнүн үйлөрүнө. Балам баспай атат ушинтип. Эмне кылышты билбей, Бишкекте операция кылдырдык, бу жерде кылдырдык. Массажга апарабыз, болбой атат да. Буттары ham тырышып калат. Ошо балам карап атты көбүнчө, не берем? Мына үйдүн ээси. Кызым баласы, булам турмушунан ажырап кетти эле, мына 20 жыл болуп атат. Россияда ушул үйлөрдү бүтүрөм деп жүрөт. Быйыл гана бу жерге алып келип койдум буларды. Тынчылык бербейт ошо бала.
Күнү келем az. Ушинтип отурабыз балам, эми эмне кылышты билбейм. Бул карайт, мен карайм. Анча-мынча кыздар жардам берет. Акыбал ушул. Үйүбүз ошо мурунку чекти көп эле өзүбүз алганбыз да мурун. Мунан кийин жардам деле жок. Чалмам ичкен киши болгон. Ошонун 6 кызым, 3 уулум бар эле да, ушу 3. Бул акыркысы болчу үйлөнө эмелек болчу ошо алкаш жаңжал кылат ошо дагы эле үйлөнө элек. 40ка чыгып калды. Жашоо ушинтип өтүп атат. Бул авария болбосо эми жакшы болот эле. Авария болгондо ушу жаллабат эле болду. Болгон балдарды бердик сотко. Биринин машинесин бири минип алган экен. Бул аркасында отурганда ошо айнектен чыгып кеткен да чагым. Ал ортолукта отурган экен. Эки жандагылар каттуу травма алып эле ошо ойдон калган, ушул каттуу болгон да. Айнектен чыкканда мына ушу 3-чү позвоночный сынган экен. Анан олорду сотко берсек, жесир катын балдар экен, эчтеме төлөгөн жок. Төлөбөй качып кеткен бойдон жок. Биз муну менен болуп атып, ону убактысын өткөрүп жүргөнбизби, иш агылып төлөтө албай эле койдук да, төлөбөй жүрөт азыр. Төлөтсө болот деген тапшырып койдум эле, onun деле тайны жок го кагаздарын. Ошентип отурабыз, өзүбүз каржылап кылып атабыз, болбой атат мал. Ийесинен болуп атат, түшүнбөй атабыз. Сыныкчыга апарам, ого апарам, буга апарам. Ушинтип 5 жыл болду да, быйыл 5 жыл. Аны жата берсе путуям тырышып калат экен мынтип. Мындай массаждар болуп нетет экен. Неме Бишкекке апарып 6 ай массажда сактаттым. Бирөө массаж кылат деген сактады. 10 күнүн 6500дөн төлөп деле 6 ай жатты. Кайтып эле массажда кичине сунуп калат, кайта эле путу ордуна келип калат да. Эмнеден экенин билбей атабыз. Ушул жашоо ушул мына ичкен балам айтты. Үйүбүз деле оңдолбой, кыштан деле эптеп чыгып атабыз. Бир ошондо кызыңыздын үйү, Бир 20 жылдан бери иштейт мына баласы. Кызымдын үйүнө быйылкы жылы кыштап келип койдум да бу жерге. Кызым оны силер келе айткан жолдо мындай. Заправка турат, ошонун өдөрак мындан наркы бетте. Үйдү чекти чоң эле алганбыз, бирок условия жок. Кичине 3 үй болмуш эми мурунку үй. Мурун салган үйдө. Кырсыкка чейин ошо жашоо окууну бүткөнбүз, базарда иштечүбүз, соода сатык кылып. Ошо базарда иштеген, Россияга барып келгенбиз. Ошо авария болгучу. Ошо авария болгоnuма толук 5 жыл болду мартта. 2014 мартта болгон да. Кокустуктан болду да, ошо авария кылган балдар даже келип сурат деле болгон жок андан кийин. Ден соолукта. Жардам беребиз деген. Сот чечим чыгарып берген. Ошо келип таş сураган деле жок. Кагаздар бүт турат, 3 жыл словение берген. Алар 3 жылда төлөп бересиңер деп. Кеткен каражатын бир чекесин деп. Каражат төлөмөк турсун келип сураган деле жок. Ошонусу өкүнүчтүү болот экен. Чуркап жүрүп эле ошо кырсык болуп жатып калдык төшөктө. Убакыт өтө берет экен. Мен да туруп басканды каалайм. Күн да келип калаттыр. Берсе Кудай берсе. Эми азамат баардыгы бүт бара Кудайдын буйругу менен экен да, биздин байланышта болуп атканыбызга канча убакыт болуп калды? 4 ай жыл болуп калды. Анан азыр бизден эми негизги неме кандай болуп атат? Мисалы силердин бизге болгон кайрылуунун негизги максатын айтсаң. Кайрылуунун негизги максаты ошо лечение алсам, ошого жардам берсеңиздер. Ошо бир күн бассам аны билип турам, Кудай кааласа. Ошого эми ошо бир себеп болуп сиздер көпүрө болуп берсеңиздер. Ошо максат, башка максат эме деле жок. Үйлөнө элексиңер,
Ушу үйлөндүм, 5-6 ай болду. Ошол тууралуу да айтып кетсең. 6 ай жүзү болуп калды үйлөндүм. Ошо азыр келинчегим карап атат. Ого чейин жыйыным карады 3-4 жыл. Мен чогуу. Кичинекей бала болчу, чоңоюп калды, окууну бүттү. 2 жыл болуп калды, 9-классына баштап барат да. Келинчегим менен ошо телефон аркылуу таанышкан. Туура түшүндүрдү. Ыраазы болуп келип турмушка чыкты. Азыр келинчегиңиз каякта? Үйдө. Келинчегим. Вообще, Кудай ыраазы болсун. Мына урматтуу бир туугандар, урматтуу мекендешим, биздин бүгүнкү күндөгү дайыма айтылып келет, эзелтен даанышман аталарыбыз айтып келген, кыргыз кыйынчылыкта бир-бирин таштаган эмес. Мындай кырдаалды адам өзүнө тилеп албайт, сурап албайт. Мынакей төшөктө жаткан Азамат бир тууганыбыз дагы бул кырсыкка кабылаарын билген эмес. Бул кырсык айттырбай келчү бир апааттардан экен. Бирок ушул бир келген бул жалганда ар бир адам бактылуу жашагысы келет. Ар бир адам бактылуу жашаганга акылуу, жакшы күндөрдү көргүсү келет. Бирок жашоо тагдыр, буйрук, бүт баары Кудайдын буйругунда экен. Мына ушундай урматтуу бир туугандар, бул жашоо өмүрдө баарыбыз биргелик кетчү коноктордон экендигибиз баарыбызга маалым. Эзелтен аталарыбыз айтып келген даанышмандылыгы менен, ынтымакка, биримдикке чакырып келген, кыргыз кыйынчылыкта бири-бирин таштаган эмес, биз таштабашыбыз керек. Кооз сөздөрдү сүйлөп отура турган учур эмес. Мына ушул жаткан төшөктө жаткан бир тууганыбыз дагы бул күндү өзү каалап Кудайдан сурап алган жок. Бирок Аллахтын буйругу экен. Ошол кырсык болоорун да билген жок, сезген да жок. Эгер билген болгондо бул Азамат бир тууганыбыз ошол күнү ошол машинага отурбайт эле. Апаат экен, кырсык экен, айттырбай келет экен, мына ошолго кабылып, мына ушундай төшөктө жаткандыгы адамды өкүндүрөт. Азамат бир тууганыбыз дагы эл баскандай баскысы келип, убагында басып туруп жүргөн күнүн сагынып, ушул апанын ак сүтүн актасам экен, ушул апаны убагында төшөктө мени жатканда төрөп багып чоңойткон кичинемден көтөргөн энемдин дагы кичине болсо дагы бир сүтүн актай албасам дагы алдында кызмат кылсам экен деген сөзүн айтып бизге күнүнө байланыштабыз. Мына ошол кызматты кыла албай аткандыгым өкүндүрөт. Азамат байке деп өзү байланышта болуп туруп атканын мен айтайын дегеним, мындай тагдырды сиздин биздин башыбызга жараткан салбасын. Мына ушул Азаматтын апасы бир көзүнөн 1000 жаш куюлуп, ыйлап мындай оор тагдырда тургандыгы бул ар бир мусулманды, ар бир жанды ойлондуруш керек. Биз ойлонуш керек. Биз бул видеону да чыгарып атканыбыздын себеби бул бир көрүнө калайлы же башка максат камтылган жок. Биздин максатыбыз ушундай кыйынчылык кырдаалда турган бир тууганыбызга жөлөк болойлу. Келип колунан жөлөк таяк болойлу, тиреги болойлу. Ушул басып кетишине бир себеп болойлу. Урматтуу бир тууган, эгерде биз бул жалганда ушундай жакшылыктарды кылып, жакшы кадамдарды жасап калсак, биз пайдадан башка зыян таппайбыз. Зыяндан башка, мына ушул пайдадан башка зыян таппайбыз. Только пайда гана табабыз. Аллахтын алдында эселеген сооптордун ээси болобуз. Бирок ошол эселеген соопторго жетиш үчүн бизге эмне керек? Мына бизге кадамдар керек. Ошо азыр биз Оштогу аэропортто туруп, Азаматтын ушу телефондо байланышканда сүйлөшкөн сөзүн угуп, айла жок ошол жерден ушу жака келишке туура келди. Биз жанында келип сүйлөшүп кабар алганы турабыз. Мен эмне демекчимин? Биздин негизги максатыбызды айтайлы. Негизги максатыбыз бул мекендешибиз дагы басып турууга аракет кылып далалат кылып атат. Бирок ошол мүмкүнчүлүк бар экен. Басып кетүү мүмкүнчүлүгү бар экен. Эгерде сиз менен биздин ынтымагыбыз болуп, бир аз керектелчү каражат топтолсо, ошо 1,5 миң, 2 миң доллардай чамалуу кетет экен. Барып анализ кылып, ошол Индия өлкөсүнө барып, анализ кылып, ошол жерден Кудай буйруса, барып бир сыра анализден өтүп, такталган анализдерди чыгарып, ошол Индиядан барып Кудай буйруса, ошол бүгүнкү күндө эми колунан келген бардык нерсе Кудайдан, бирок себеп болчу, чоң себепкер болуп туруп аткан ошол Индия өлкөсүндөгү ушул медицина жаатында биздин эмгектенген
бир туугандар Кудайга шүгүр дартка дабага аракет кылышып атат. Ошондуктан биз чакырык кылабыз. Урматтуу бир тууган, келиңиз. Биз ушул жерде Кайрымдуу бол коомдук фонд жалпы жамааты менен мына ушул аркасындагы кайрымдуу мекендештери менен ушул бир тууганыбызга тирек болойлу. Аракет кылайлы. Эгер басып кетишине себепкер боло турган болсок, биздин дагы бир максатыбыз орундалган болот. Ошондуктан кайдыгер карабайлы. Мындай тагдырда аябай туура көз карашта карайлы. 5 жыл жатат төшөктө. Эгерде 5 жыл эмес, эгер жумушсуз болуп калып, жумушта иштеп жүрүп, 5 саат жумушка чыкпай 5 саат үйдө жатып калсаңыз кандай акыбалда болосуз? Нары берешке кирип чыгып биз аябай бир кыжалат болобуз. Бирок 5 жылдык өмүрдү элестетип көрүңүз. Ошондуктан урматтуу бир тууган, келиңиз, жөн эле 5 мүнөт ойлонсок дагы көптүк кылып коет. 2 минутта ушул бир тууганыбыздын ордуна коюп, бир ойлонуп көрсөк, сөзсүз кол сунабыз деген ойдомун. Кудай буйрса Азамат, биздин аркабызда калың кыргыз эл турат. Кайрымдуу, намыстуу, боорукер бир туугандар турат. Алар сөзсүз түрдө сенин бул тагдырыңды көрүп, кайдыгер карабайт. 5-10 сомдон болсо дагы колунан келген салымын кошот. Сен буйрса туруп басып кетесиң. Анан дагы бир нерсени айтып коюш керек. Азамат мекендешибиз мына 6 ай болду, үйлөнгөнүңөргө. 6 ай болуптур үйлөнгөнүнө. Мына өмүрлүк жарды караңыз. Мына ушундай акыбалда чыныгы жакшы көрүү, чыныгы адамгерчилик мына ушул жерден билсек болот. Ошондуктан мына ушундай чыныгы Курманжан даткадай болгон энелер, Айкөл, боорукер ушундай өмүрлүк жарлар көп болсун. Элнура, Кудай буйрсачы, буга чейинки немеде бир токтолуп, азыр Азамат менен кандайча таанышып калдык, анан бүгүнкү күндө азыр Кудай буйрса, ушул күндөрдө кандай ошол тууралуу токтолуп кетсең, мисалы, ушул чечимди кандайча кабыл алдыңыз, эмне себептен кандайча таанышып калдыңар Азамат мененчи? Ошол тууралуу. Мен YouTube'дан көрүп таанышканым. Кайсы каналында? Интернеттен көрүп, номерин алып чалып таанышканым. Жардам берүү максатында келгем. Апам да көргөн. Жактырып алып келип, жардам берүү максатында. Бирөө муктаж болбосун деп келгем. Буйрса. Жакшы. Сизге окшогон Элнура, силерге окшогончу өмүрлүк жар турганда мындай бир туугандар сөзсүз түрдө ой орундалат. Себебичи үйлөнгөнгө чейин адамдар жарым болуп жатпайбы? Үйлөнгөндөн кийин түгөл болуп атабыз, бир бүтүн болуп атабыз. Анан бир бүтүн болуп, тилектеш болуп турсак, үмүттөш болуп турса, эки адамдын ою. Никеде да айтып атпайбы? Жамандыкта да, жакшылыкта да, өйдө да, ылдыйда да өмүрлүк жар бирге болуш керек депчи. Бирок сиз ошол нерсени аткарып аткандыгыңыз сүйүнүп атат да, анан азыр көптөгөн кыргыздын кыздарына бул чоң сабак болчу нерсе. Бул коомго керек болот, элге, коом. Кудай буйрса. Бул жалганда көз жаш болот экен адамдардачы. Элнура, көз жаш болот экен. Бир көз жаш кайгынын, бир көз жаш кубанычтык болот экен. Бирок биздин бүгүн аракеттер кайгынын көз жашын, кубанычтын көз жашын айландыруу аракеттер жүрүп жатат Азамат. Бирок Кудайга чексиз шүгүр кылам. Бүгүн ушул чыгарып коомго алып чыккан биздин ушул нерселер, көрүнүштөр бүт кубаныч менен жыйып алып атат. Анан мен да ушундай Кудайдан ниет кылам, энеке. Ушул Азамат бир тууганыбыздын басып кетишине себепкер болушлукту жараткан бизге насип кылсын. Бүгүн ушундай сүйүнүп келатабыз азыр мынакей. Мындан бир канча ай мурда ушул сиздердикиндей кайгынын көз жашы төгүлүп турган үй бүлөлөрдө бүгүн ата кубанып алып, ыйлап, сүйүнүп бата берип аткан эненин сүйүнүчү бүгүн ошол эле YouTube каналдардан чыгып атпайбы? Себеби биз коомчулуктагы көрсөтүп өткөнү бул үлгү болуш максатында чакырык кылып, анан мен дагы үмүт кылабыз Азамат буйрса сөзсүз мына ушул кайгынын көз жашы болуп тургандыгы бул сөзсүз кубанычтын көз жашына айланып, анан ошого Кудай буйрса биз дагы толук аракет кылабыз. Кудай буйрса биздин жалпы ушу жамаатыбыз аракет кылып ушул Индияга барып келүүдө $2000 керектелет эмне? $2000 айырмасын ырастайбыз. Кудай буйрса биз дагы силердин дагы аракет, биздин аракет болуп, анан эгер бара турган болсок, 2 барасыңар да? 2 бара турган болсо, барган кийин тияктан тамак эме кылып бергенге бир эме тиякта эме алып атабыз да, барганда Индияда ошол карап, ухажер болуп, өзү карап эме кылат. Мына ушундай
бул айтылып келет экен го бизде, мисалы аялым дебе аярым де дейт. Күйөөм дебе күйөрүм де дейт. Анан ошон үчүн урматтуу бир тууган, аялым дебей аярым деп биз аялыбызга жакшы мамиле жасап турсак, ага болгон жылуу мамиле болуп турса, биз баягы бирөөгө эгин эмне тиксең ошону аласың дейт. Ошон үчүн өзүбүз жакшылыкты кааласак, анда жакшылык кылайлы. Эгер жакшы мамилени күтүп аткан болсок, бирөөлөргө жакшы мамиле жасайлы. Мына ошол аял заты мына күйүп, күйөөм эмес, күйөрүм деп жанында тирек болуп турган, мына ушундай Курманжан-Даткадай болгон энелердин уу чукур эмес экендигин билсек болот. Мына ушундай акыбалда дагы келип, бир өмүр бирге жашап аткандыгы бизди сүйүндүрөт. Мына ошон үчүн Кудай буйрса, ошол эле аял заты болуп туруп, өмүрлүк жар болушту каалап келип, жанында туруп аткан, тирек болуп аткан ошол эжекебизге рахмат айтып, ыраазычылыгыбызды бу дүйнө акыретте билдирип, анан биз эркек болуп анда кантип тура албайбыз? Кел мекендеш. Ушул кызмат кылып, кандайдыр бир кызматты иштеп аткан, же болбосо бизнес кылып аткан, же болбосо кайсыл бир иштер менен алектенип аткан мекендеш басып туруп жүргөнүбүзгө шүгүр кылайлы.